Депутат имеет право собирать деньги. Мен ошону сезип калдым да, левый правый акчалар иштетилип атканын. Директор не имеет права, тем более депутат никакое право не имеет акчаны ишешке. Анан мендики сүйлөдүгөн родительдер ашынча. Байтушун банктан эсеп ачып өзүн өткөрүп алыптыр. Я их собираю, сдаю в банк. Деньги сейчас находятся в банке. Сузактагы Сайдулла Акбаров мектебинде окуучулардын тамагына деп чогултулган ата-энелердин каражаттарынан ызычуу жаралууда. Бул тасма коомчулукка тарап, анда топтолгон акчаларды айылдык кеңештин депутаттары талашып жатканы айтылган. Бул жыйында мектеп директорунун жоругу да талкуу жараткан. Bu yerda ota-onalar agar shu narsani ketishga holatlar yo'q bo'lsa, ahvollar yo'q bo'lsa, o'zini saylashga majbur bo'laman. Bu yerda chiqib ro'malilar mashinalari shart emas. Bu yer kulturniy organizatsiya shkola. Аталган мектепте түшкү тамакты 810 бала ичет. Ата-энелер ал үчүн кошумча 1000 сомдон чогултушат. Быйыл 476 000 сом топтолгону айтылат. Жүздөгөн ата-эненин чогулткан акчасы учурда мектеп завучунун өздүк эсебинде. Бул да айрым ата-энелердин нааразычылыгын жаратты. Ал эле эмес, мектеп жамаатында эки ажырымга бөлгөн. Мектептин жаңы дайындалган директору түзүлгөн фонддогу акчаны ата-энелерге өткөрүү керек дейт. Мен ошо закон мыйзам чегинде иш кылайлык, родитель комитет болсо ошолорго өткөрүп берелик дедик. Анан депутаттар бул жерде ни при чем. Они как родители. Эми родителер депутат болсо мен күнөөлүү эмесмин да. Анан завуч айтат, жок, мен эч кимге акчаны которбойм, мен зорго топтодум. Короче, родительлерге ишенбейм, туда-сюда деген сөздөр болду. Ну, это невыполнение мои буйруктарымчы, приказы. Вот. Ошондуктан ошондон конфликт келип чыкты. Не себептен кызыгып калдыңыз бул нерсеге? Мен ошону сезип калдым да, левый правый акчалар иштетилип атканын. Ошондо бир факт барбы? Факт менен сүйлөй аласызбы? Мен пока факт жок, айта албайм. Факт айта албайм. Бирок до этого мен бир сөз укпадым да, көп сөз уктум да, ошондой лишний немелерге иштетилип кетет экен, шотто турбайт экен. Анан ошондой сөздөрдү уктум. Ошон үчүн мен ошого, чтобы не допускать, я хотела перевести на счет родителей. Деген менен ата-энелердин комитетинин курамы да айрымдарынын кайчы пикирин пайда кылууда. Анткени комитетте азыркы айылдык кеңештин бир нече депутаттары бар. Андыктан чогулган каражаттар алардын эсебинде болбошу керек дешет. Ошол эле учурда мугалимдердин эсебине да алынбашы зарыл. Питанияга топлогон акча боюнча деп чакырышты, только для младших класса болду да. У жерде ошо бар ар кыл сөз болду. Махамат Юсуф деген бар экен. Ошо бала күтүп, ошонун намыга акчаны которолу дешапты. Мы сейчас против болдук да. Но у жерде ата-энелерге микрофон да бербеди, өзү видеода көргөн болсойлор керек. Ата-энелер вообще сүйлөштүрмөдү, только өзлөрүнүн керектик адамга сүйлөштү да. Мен как родитель насчет этого, например, против, да, что деньги у депутата болушка мен каршымын. Бир адамга бериш керек ошону. Только не депутаты и не завуч, не директор, а только чтобы из родителей это должно быть. Ата-энелер комитети бизде азыр 3 экен. Аны эл сейлет да. Өзү келип отуруп албайт го. Аны эл сейлеш керек. Вот у нас унака болмады да. Вот биз азыр кайтыппыз, чтобы еще раз вот комитетский собрание кылышып туруп, ашыны беришсин, чтобы вы знали, вот куда расход кетиапты. Ошону билелик деп. Собрание в первую очередь не понравилось мне, а во второго как-то угроза была. Это мне не понравилось вообще. Сейчас все в платке ходят же, правильно? Она не должна была в платке так рассказывать про платке, да? Штикен айтпаш керек эле. Уважение кылыш керек эле. Да уже директор келди. Канча болду келгениге? Бир жума или хоть месяц. Она уже вот так. А дальше что будет? Вот мы не знаем. Дээрлик 500 миңдей чогулган ата-энелердин акчасынан ушул тапта 300 миңдейи калды. Калган каражаттар окуучулардын 2 айына иштетилген. Бул жылы ата-энелер өздөрүнүн макулдугу менен мектептеги башталгыч класстардын завучу Лола Мажированын атына банктан эсеп ачып, чогултуп башташканы айтылат. Аты аталган педагог өз дарегине айтылган дооматтарды негизсиздейт. Себеби ал ата-энелердин көзөмөлү менен гана азык-түлүктөрдү сатып алган. Это мугалимда пул турбайт. Я их собираю, сдаю в банк. Деньги сейчас находятся в банке. На вашем счете, да? А? На вашем счете? Да, правда, на моей фамилии, на моем счете.
Не мой счет, счет родительский получается. Это весь мир, наверное, знает. В субботу у нас было собрание, на котором пришел Умарбеков Шерзат, Ризашев Рустам, Ахмаров Махамад Юсуф по требованию Шерзада, чтобы этот счет перевели на Ахмарова Махамад Юсупа. Требовали. Я сказала, я не дам. Почему? Потому что я не доверяю, потому что они депутаты, они заинтересованное лицо. А мне нужно сохранить деньги, чтобы на эти деньги дети питались горячим питанием. Обязательно. При первом случае, как выберут это конкретного человека, которому действительно будет доверять, который будет делать закупки, расход денег, я передам эти деньги, они мне совсем не нужны. Но с такой гарантией, что этот человек будет отвечать в течение года за все продукты, за все это. Потому что на мне лежит ответственность, как учитель начальных классов, я несу ответственность еще за питание в школе. Бул жерде сөз айылдык кеңештин депутаты Шерзат Умарбековдун да аты аталууда. Алдагы өзүндө жалпы эле айылдык кеңештин депутаттарына бул маселе үстүндөгү дооматтарды четке кагат. Анткени бул жерде маселе депутаттыкта эмес, ата-эне катары мыйзамдуулукту талап кылууда дейт. Чогулуштун эмеси ушундай болду. Мектептин башталгыч класстын завучу Мажирова Лола Мухтаровна ошо ата-энелерди топтолгон акчасын Байтушун банктан эсеп ачып өзүнө өткөрүп алыптыр. Бул туура эмес. Ошо маселени өзүнүн мойнуна өзү айтты. Мен туура эмес кылып атам деди. Мыйзам бузуп атам деди. Мына мектептин директору бар эле, ата-энелер бар эле, бу жерде дагы мен туура эмес кылып атам, мыйзам бузуп атам. Бирок мага доверие кылсаңар, менде тура берсин акча деп атпайбы? Анда мыйзам кайякта калат? Мамлекеттик мына мугалимдер, мектептин баш жамааты акча кармабасын деген мыйзам күчкө кирди да азыр. Ошонун немесин биз эске алып, бул жерде эч кандай депутаттык жөнүндө сөз дагы болгон эмес. Завуштун эсебинде турганыга не только как патриот катары мен дагы жеке ата-энелер дагы бардык каршы болуп атпайбы? Бул туура эмес да. Туура эмес. Бул өзүнүн эсебине эле эч кимден сурабай эле шот ачып акчаны өткөрүп алган. Ата-энелердин макулдугу менен өттүрдү. Макулдугу менен өткөн эмес. Кече Фейсбукка материал чыгып кетти, андан тышкары бизге арыз барды. Биз мыйзамдуу жол менен бүгүнкү күндө бир жагы текшеребиз, экинчи жагына бүт үйрөтүп, кандай болгон себеби жаңы директордун кандай жол менен маселени чечет, кантип акча топтош керек, ким аркылуу болуш керек, могу бүт бардыгын үйрөтүп, түшүндүрүп кетебиз бүгүн, Кудай буйрса. Ушул тапта бул ишти райондук билим берүү бөлүмү да текшерип баштады. Ошол эле учурда жаңы дайындалган мектеп директорунун иш тажрыйбасы аз экенин белгилеп, бул жаатта аны менен иштешерин айтышты. Сузак району боюнча 106 мектеп бар. Анын ичинен 40ка жакыны ата-энелердин көмөгү менен окуучуларга тамак берилет. Бүбүсара Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.